Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 12 апрель 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы селекциядан туугандар сиздерге бир бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу келүү жолун түшүндүрөйүн. Көпчүлүгүңүздөр билген 4 Горбаница тараптан Айни Муромский көчөсүнүн кесилишинен туугандар түз эле түштүк батышты карай келе бересиздер. Келип атып, сол тарапты карап келсеңиздер, мынакей Кут курулуш компаниясы курган. Ушул көп кабаттуу үйдү көрө аласыздар туугандар. Ушул көп кабаттуу үйдүн биринчи этажында бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартира жайгашкан жана бул жерден шаардын бурч-бурчуна туугандар автобустар, маршруткалары жүрөт. Бир аз эле дагы түштүктү карай бассаңыздар, жаңы Южный магистралдын круговой Барпалкулов менен көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар туугандар. Жакын тегеректе мектеп бар, мына жанында эле мектеп жакын. Болжол менен 150 метрге жетпеген аралык, могу жерде селекциянын мектеби. Дагы эмне маалымат садиктер бар экен туугандар. Азыр эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей 6 кабаттуу үйдүн биринчи кабатында мынакей бул жакта жайгашкан. Бул короосу, машина койгонго жай, балдар ойногон аянтча. Бул помещениянын ичинде туугандар отопленияның котел бар экен. Ушул көп кабаттуу үйдүн баарыны ушул котел жылытат туугандар. Эми андан ары сиздер короосуна кирип эле оң тараптагы биринчи подъездге кирсеңиздер, биринчи этажда сатылуучу квартира жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, подъездге кирип эле андан лифтти көрө аласыздар. Лифттен кийинки эле оң тарапка бурсаңыздар, биринчи квартира бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартира болуп калат. Мынакей туугандар, бул бир бөлмөлүү сатылуучу квартирабыздын кире бериши, прихожка. Мынакей кирген сол тараптан мындай вешалка бар. Андан ары түз эле кирсек, душ, ванна жана унитаз туугандар, дуалдар, кафель көрүп турасыздар. Бул бир бөлмөлүү квартиранын аянты 45 квадрат метр экен. 45 квадратдан эле бир аз көбүрөөк, 45 деп айтып кой деп айтты үй ээси. Так, андан ары мынакей бул жакта кухня, мондай студия. Бул жакта кухня, бул жакта мондай жай. Түндүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Дуалдары көрүп тургансыздардай обой. 45 квадрат метр болгон квартирабыз. Анан документтери боюнча айтсак туугандар, бардык документтери бар. Алсаңыздар эле үй ээси өткөрүп берем дейт. Коммуникация боюнча айтсак, отопление короосунда котел бар экен. Бул көп кабаттуу үй, ошол котел менен баары жылыйт. Газ бар, киргизилген. Мынакей бул жака мондайлар деле орнотулуптур туугандар, шөчүктөрү. Вытяжка, раковина, кухонный мебель бар, калат туугандар. Көрүп турган мебелдериңиздер деле калат. Андан ары бул жакта мынакей бир бөлмө, монтип ортосунан чакан кылып бөлүнүптүр. Чыгыш тарабынан жана түндүк тарабынан терезелер орнотулуп, решеткалар коюлган. Биринчи этаж жана айткандай, отоплениянын батареялары туугандар мына ушундай. Отоплениянын котелу мынакей бул помещенияда жайгашкан, мынакей могу старый помещенияда. Ошол котел менен бул көп кабаттуу үйдүн баары жылыйт. Жана кээ бир мал сойгондо ушул сыяктуу бир склад катары деле ошол жерде ушул үй ээлери колдонот экен. Анда толугураак түрдө ээси менен сурап билсеңиздер болот. Мынакей бул жакта Муромская көчөсү көрүнүп турат туугандар. Мынакей так, дагы эмне маалымат туугандар? Дагы баасы эле калды окшойт айтылбаган. Бул квартиранын баасы $40,000 сурап атыптыр квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. 45 квадрат метр, $40,000 сүйлөшүү болот. Ээси номер экранда, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда биз сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.